Кыргызстанда турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу кампаниясы уланууда. Адистердин билдиришинче, буга чейин Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу 10% тегерегинде болсо, азыр 19-20%га жетти. Анткени кыргызстандыктар турак жайды камсыздандыруунун жана ОСАГОнун маанисин жакшы түшүнүп калышты. ОСАГО боюнча да камсыздандырылган машиналардын саны өстү. Учурда 60 миңге жакын унаа камсыздандырылды. Бүгүнкү күндө түштүк тарапта өзүңүздөр байкагандай эле көп камсыздандыруу случайлары катталып, элдерибиз, жарандарыбыз камсыздандырууга мажбур болуп камсыздандырылып жатышат. Жана Ысык Көл районунда сел каптаган жерлер көп учураган, өздөрүнө зыянга учураган кездерде жарандарыбыз өздөрү эле өз ыктыяры менен келип камсыздандырып атышат. Биздин бул соцпроект болгон үчүн бул милдеттүү камсыздандыруу негизи мыйзамдары жабыркаган элдерге жардам катары көрсөтүлгөн мыйзамдарда. Тарифтери мындай низкий, азыраак. Милдеттүү камсыздандыруу боюнча 6 мыйзам 2008-жылдан бери иштейт. Бирок азыр финансы рыногун жөнгө салуу кызматы жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Анда камсыздандыруу жаатындагы төлөмдөрдү жакшыртуу жана эл аралык тажрыйбаны колдонуу каралган. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 6 милдеттүү камсыздандыруу түрү бар. Аларды атап кетсек, бул биринчи турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу түрдө ОСАГО жана биздин жарандарыбыздын, айдоочуларыбыздын жарандык жоопкерчиликтери. Үчүнчүдөн бул кооптук объектилерди камсыздандыруу. Төртүнчүсү бул жумуш берүүчү анан кооптуу жүктөрдү ташуу. Балыкчы шаарында жалпы 11.254 турак жай бар. Жыл сайын жарандар арасында үйүн камсыздандыргандардын саны өсүүдө. Маселен, 2023-жылы болгон 39 үй камсыздандырылган болсо, 2024-жылдын ушул эле айында 432 турак жай камсыздандырылган. 2023-жылы 368 гана турак жай өткөн болсо, ал эми 2024-жылы 1477 турак жай камсыздандыруудан өткөрүлгөн. Азыркы күнгө чейин ошо мекеме ишканаларды, ошондой эле жанагы жабык акционердик коом, ачык акционердик коом болобу, баардык ишканалардын баарын кыдырып, иш графигин, планды түзүп алып, мекеме ишканаларды кыдырып, түшүндүрүү маалымат иштерин берүүдөбүз азыркы убакта.